Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен, 3 нерсе адамды ийгиликке жеткизет дептир. Авал, биринчиси көрүнө да, көмүскө да Алладан коркуу экен, көрүнө жок. Экинчиси кедей болуп турсаң, жардылыкта дагы өтө бай болуп кеткен болсоң да, дайыма орточо болуу. Үчүнчүсү кубанычта да, ачууланууда дагы адилеттүү болуу деп айткан экен. Адила. Вал адлу фи рида. Демек, субханалла, ушундай экен. Эми айтып аткан 3 нерсе адамды кууратат деген экен. 3 нерсе адамды кууратат. Кууратат деген сеп мындай жок кылат. Жолсо бул дүйнөсүн, ахиреттин жок кылып кое турган нерсе экен. Биринчиси өтө сараңдык. Пайгамбарыбыз мен үммөтүмдүн арасынан эң жаман бул сараң деп айткан. Туурабы? Ошол себептен кээ бир аалымдар субханалла сараңдыкты ушунча деңгээлде айтышкан. Сараңдар бул дүйнөдө сараңданып отуруп, ахиретте кургалат экен да. Ахирет. Мен ошондо бир окуя айтып бергем, дагы айтып бере берейинчи шуну. Кайталанып калса музаккара. Бир Дамаск шаарында бир өтө бир сараң адам болгон экен, жумот. Бактияр Дамала бир сөз бар экен. Баягы эме Дамаскта жүргөндө дейт. Сенде жок болсо дагы дейт да, жаныңда досуң жумот болосо ошосон дейт да. Ушундай айтат экен, күлдүрүп айтат тура. Анан ошон чын эле карасам ушундай экен да. Ошо Дамаскта бир аябай бир жанагындай сараң, ушундай бир адам бар экен. Өзүнөн аяган ушундай адам бар экен да. Анан субханалла, Алланын кудурети.